Assalamu алейкум, урматтуу Швейга программасынын көрүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылыш 2023 жыл эмне иш аткарды Швейга программасы, Өмүрзак Азимкулов каяктарга барды, эмнелер жасады, элдин кандай көйгөйлөрүн көтөрдү, жана башка бир жыл ичинде аткарган иштери боюнча кыскача сиздерге отчет иретинде чыгарылышты кылып коюуну туура көрдүм. Себеп дегенде бүгүн 29-у, эртең эмес бүрсү күнү жаңы жылды тосуу шарапаты, салтанаты өлкөнүн бардык дээрлик бардык аймактарында уюштурулат. Мына ошол сыяктуу эле Швейга программасынын дагы жылдык отчетун сиздерге кыскача берип коюуну туура көрдүм. Бул менин иштөөчү канам, жумуш ордум. Швейга программасынын монтажы дагы, тексти дагы, албетте эң алгач мына ушуга окшогон каттар дагы мына ушул канада кабыл алынып, жетекчиликке сунушталып, алардын уруксаты менен тартылып отурат. Ушул күнгө чейин тартылып келе атат. Дагы Кудай бурса, Кудайым күч кубат берсе, андан ары дагы тарта бермекчибиз деген сөздү айткым келет. Бир күндө 3-төн 4-төн ар кандай түрдөгү тематикадагы арыздар келип, Швейга программасынын эшигин каккылайт. Арыздарды салмагына жараша, көз карашына жараша образдаштырып, жакшынакай кылып, ошол арызданган тарап менен сүйлөшүп, анан жетекчиликке жакшынакай кылып туруп сунуштап, жетекчиликтин уруксаты менен Швейга программасы тартылат. Ушул жерде монтаждалат. Ушул жерде Швейга программасы эфирге жөнөтүлөт. Урматтуу көрүүчүлөр, быйылкы жылдагы негизги темаларды сиздерге кыскача айтып берип, аны көрсөтүп жеринен биз эмнени тарттык, эмнеге жетиштик, элге кандай жардам бердик, ушул ЛТРдин Швейга программасы аркылуу. Ошол боюнча сиздерге алдыдагы мүнөттөрдө кыскача видеолорду дагы көрсөтүп берем. Жетекчилерине айтып десеңиздер эмне деп атат белем, ушул мисалы Долина строй курулуш компаниясынын жетекчилерине, юристтерине эле болсун. Жетекчилерине айтылып келинтат ушул күнгө чейин эле. Бирок дагы деле өзүм билемдик менен ишти жүргүзүп атышат. Азыркы бул курулуш башкармалыгынын көзөмөлдөөчү органынын адистеринин келтирген жүйөлөрү чындыкка жатпайт. Эми жарым жартылай. Эми азыр ушул кетиште элдер алган болсо үйүн өздөрүнөн өткөзүп ала албайт да, кайра оформление болбойт. Мыйзамсыз бузулуш керек. Ошондо анан кийин баягы биздин дагы күчүбүз, мэриянын күчү, баарыбыздын күчүбүз көрүнөт эле дейм да. Шаарда домдорду токтотойлук деп атабыз. Биз Ош, бул кадимки Ошто, бул 3000 жылдык тарыхы бар шаарыбыз да эми. Ошо биз древний Ош кылып туруп калтырышыбыз керек деген оюбуз бар. Азыр учурда коомчулукта дүрбөлөңгө түшүп аткан темалардын сап башында турган бул мыйзамсыз курулуштар. Швейга программасы 2023 жылдын январь айында дал ушул мыйзамсыз курулуштар боюнча ачык, айкын маалыматты коомчулукка тараткан экен. Ошол эле азыркы аты аталып аткан Эмаком компаниясы, Пикстиль строй компаниясы, Долина строй жана башка көптөгөн программалар менен тема менен жерине барып суроо узатып, жоопторду алып, тийиштүү мамлекеттик органдардын эшиктеринде каккылаган жайы бар экен. Албетте каккылаганбыз, барганбыз, жар салганбыз коомчулукка мына ушундай мыйзамсыз курулуштар Ош шаарында 3-4 эле эмес, четтен саналат деп. Албетте ушул биз берген маалыматтар коомчулукка тарап, анын кесепетинен тийиштүү мамлекеттер ошол мыйзамсыз иштерди карап, жеринде чечимдерди чыгарышып, сунуштарды талкуулашып, кыскасы мыйзамсыз курулуштарды алдын алгандагы жай бар. Договорду карасаң, договордо жомоктогудай. Азыр мына жашоочулар мисалы мен кышында ушерге үй ремонт кылдым, күлчү чейин бүтүрүп. Ушу жашоочуларды көрмөй илагым келди кышындасы. Тамагың бышпайт, чайың кайнабайт. Свет өчүп калат да. Анан ошо газ, үчүнчү маселе газ. Бизге ошо 3 маселени ошо Эмакомдун жетекчилери аракет кылып бүтүрүп берсе. Газ гана, отопление гана, бизге свет дедиңиз эле, трансформатор деп барсак, Мелис Жусупбек жок экен, эми Рамидинович эме кылды. Катыбызды эч кандай реакция жок, нөл реакция жок. Курсагы ток, курсак ачты түшүнбөйт болуп, өздөрү жылуу үйдө отуруп, анан кийин бизге сабыр кылгылачы дегени туура эмес болуп атат да. Биз кышты ойлоп атабыз азыр, кыш кандай болот экен деп. Өткөн жылы келаткан крандагы сууларыбыз муздап калды да, тоңуп калды. Анан суу чыкпай калса эмне болду десек,
астынан тоңуп калды, ысык суу куюп койгула деп, бул айыл эмес да. Бир айдын ичинде газ кирет. Анан отоплениеңиздер боюнча жана тестке айтат дегенди. Бизди биринчи айткан бул жердечи. Ашимакунова автономный кылгыла. Бул жака шаардын отоплениясынын күчү жетпейт деген. Анан биз автономный кыла турган болуп, эмнеге Газторг менен договор кылып, общий эле газ кылайлы деп туруп. Барды газ менен ыссын деп туруп, ошондой проект чыздырганбыз. Ага деле акчалары төлөмдөр жарым жартылай төлөндү. Ал көрсөк, сиздерге кымбат болуп калат экен, бизге дагы кымбат болуп калат экен. Анан азыркыда сүйлөшсөк, бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Мамлекет иштеп, мэрия иштеп, бүт жалпы шаардагы отопление түтүктөрүнүн турбаларын алмаштырып чыкты, жаңылап. Бүгүнкү күндө ошону уласак мына туруштук берет. Эң жүрөгүңүздөрдү оюп турган эң глобалдуу, менин жүрөгүм ойгон. Кудай кааласа мына трансформаторуңуздар өзүңүздөргө личный бир линия келди ушуга. Эң чоң зымдап келдим, өзүң мындай жашагандар көрдүңүздөр окшо жаткырган. Ошону азыр эмнеге койду? Бүгүн текст оясын берет, эртеңден келип рестегилер уулап берип коет. Каалагандай жагасыздар, мурдагыдай автомат таша берет, күйүп кетет деген маселе болбойт, Кудай кааласа светтен. Бир күн ичинде 50ге жакын эфирди коомчулукка таратып, маселелерди чагылдырыппыз. Ал эми февраль айында болсо эң орчундуулары булар Кайберендин каргышы деп тема койгон экен. Бул мергенчилик боюнча чоң алайга барып тартып келгенбиз. Ал жерде ушул мыйзамсыз атылган кайберендер биздин жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаментинин атайын өкүлдөрүнүн арызы менен барып, тоо текелерди аябы жалпы экологиялык проблемаларды да көрсөтүп, чагылдырып, ал ортодо мергенчилердин ортосундагы пикир келишпестиктерди дагы чагылдырып берген жайыбыз бар. Февраль айындагы негизги темалардын бири мына ушул. Андан кийин майыптар менен ошол көчөдө калган, үйүн башка бирлерге капысынан тартып берген Жалал Абадтык жана шаардагы, Ош шаарындагы элдердин көйгөйүн чагылдырган экенбиз. Карапайым эл неге төлөйт даган коомчулукка жарыя болгон интернеттеги кийиктерге неге төлөбөйт? Мен ондой колумдан келсе кантип жейм мен? Өзүм ишим ушул болсо, нан жеп атып кантип мен жаратылышка зыян келтирем? Же билим жок, же сабаты жакшы жетпейт, же ошол жетекчилер сабатсыз деп ойлойм да. Биз каяктагы ол Алидин Палидин уже болбой калды. Эми азыр барып эле уруш керек болуп калды да онучу. Ал киши боюнча марыз түшө элек да бизге. Мен район ички иштер бөлүмүндө. Ошо шаарда канча аянттар бар, канча бош ушу жетөлөлөр бар, канча нерселер бар, бош имараттар бар дейле. Эми келип ушу көз азиздердин үйүндөгү ушу жетөлөгө көз атканы менимче туура эмес го дейм. Үй толугу менен сиздерге өткөрүлүп берилгенден кийин жер төлөөсү дагы бекер болот деп сөз берген да турабы? Жок, жер төлөөсүн неме деген? Иштете бергиле, жер төлөө силердин алган акчаңыз менен биз байып кетпейбиз деген билмели. Ошондо туура кылган экен ошол. Жооп болсун деген булчу. Мэр деле ырайым кылды да. Тим эле койгулачы ошо көз азиздердики деп турабы? Туура. Ошол жерде баягы муниципалныйда отургандарга ушунчалык эле арендага бергиңер келип атса, ана төлөп атат, мына төлөп атат дейсиңер. Анда биз деле 1000 сомдон чогултуп берейли, ошо менен Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп кетсе жабы. Ушул программасы аркылуу сиздерге азыр ушул Султанбаева Рана эненин тагдырын ачык, айкын көрсөтүп берем. Таразалап, эгерде жардам кылып, кол кабышты кылам дей тургандар болсо, эшик ачык. Кана колуңа эмне келди? ЛТРди чакырам дебедиң беле, 7 каналды чакырам дебедиң беле деп мени нерге келип сөгүп, уят кептермен ушинтип кетип атышат. Орусчан баласы бар үйүндө канчадан бери мына канча жыл болду ушундан бери чуркап жүрөт. Эми колу кошуна болгондон кийин зыркыраса кошо деле зыркырайт экенсиң. Эми бага алыскы туугандан жакынкы кошунаң дейт. Проценттин айынан ушундай болуп атат. Ошо процентти алган убакта анык тактама болгон эмес экен. Ушул Ранагүлдүн Ламбаттан алган 20 000 акчасына ушу килеген үй жок болуп сатылып кетип атат да. Арам тамакты билбейм, мен жактырбайм өзү, азал эле. Сиздин балаңыздыкы, балаңызды каяктан тапсак болот? Билбейм, эч жерден таба албайсыз. Атыңыз ким сиздин? Эч атым да жок. Атыңыз жокпу өзү? Урматтуу көрүүчүлөр, Швейга программасы негизинен ушу түштүк регионунан көбүрөөк тартылды 2023 жылы. Кудай буйрса 2024 жылы Бишкек шаарларын Чүй, Нарын, Талас облустарында кыдырганга бел байлап турган чагыбыз. 2023 жылдын март айында болсо
керметологдардын арманы албетте бул мал кели менен кошо бир арыктан суу ичкен айылдыктардын арыз арманы болгон. Бүгүнкү күндө мына ушул Араван районуна карагандыктан Араван районунун акими баш болуп, жергиликтүү бийлиги коштоп, бул маселени чечип, азыркы күндө элдер таза суу менен камсыз болдук деп айтып атышат. Бул темага сөзсүз биз дагы бир жолу кайрылабыз деп турабыз. Март, май айларында болсо биз көбүнчө аймактарга чыга баштаганбыз. Себеп дегенде жол ачылып, кар кетип дегендей, мына ошолордун бири Шибеге программасы. Ак турпактын кандарын сындап келгенбиз дегендей, элин жерин арыздарын укпаган, жада калса ушул айылына өзү хан болуп, өзү бий болуп, бюрократ болуп алган адамдарды сындап, анын кесепетинен элдер жабыркагандыгындагы коомчулукка байма-бай чагылдырып келгенбиз. Ал эми июнь айларында болсо, июнь айларында биз Ош шаарына көбүрөөк басым жасаппыз. Ош шаарында мына ушул жибек өндүрүүчү бир мезгилдерде, союз мезгилдеринде күпүлдөп иштеп жаткан ишкананын азыркы абалын тартканбыз. Кокусунан ушул аппендицит оорусу менен кайрылган кызын врачтардын шалакылыгы менен кызымы жоготуп алдым деген эженин арманын берген экенбиз. Андан кийин Тентек сайдын тентектери деген Шибеге программасынан 2 жолу ушул Жалал-Абадка барып келген экенбиз. Бири камчылашкан ага-эне деген темада бир туугандардын ортосундагы маселелерди чагылдырып берген экенбиз. Бул боюнча айыл өкмөтү дароо чечим кабыл алып, чечем деп сөз берген, бирок азыр мен телефон чалып көрсөм, бул ага-энелердин маселеси дагы эле бүтпөй жатыптыр. Бул темага да сөзсүз кайрылабыз. Элдин дагы суранычы ушул болуп атат. Биз жыйынтыкка иштөөнү максат кылып, мына ушундай ниетте даярданып турган чагыбыз. Мунун сөзүнүн баарын мүнөз да, жакшы адам эмес. Мен күнү Уйда сава токмокто жүрүп, ушу акыбага алып келди да, мына өзү көрүп атат. Айдаган баардыгы билет. Урган бул өзү ham бар урган. Жалган айтат. Кечегиде Арападан барып чөгүп урушуп келген. Чек бул үйдөн деп. Чек бул үйдөн sen жашабайсың деп айткан. Эми сөз деп сүйлөй берсең кете берет. Ya koyun aka meni эки көзүмөнөн көз жашап келди. Кызыл китеби жок ошол жерде азыр жашап атасың, а? Сени Ошондой ham кызыл китепти hukukatın bарын жок кылып sen жазып албадыңбы? Бар hukukatın sen алып албадыңбы? Демек бул ушул госрегисттен бурмаланган деп айтсак болот. Билиш айтыш кыйын. Негиздер көрүп турасыздар, ушул көлмөдөн адамдары дагы, иттери дагы, эшектери дагы, аттары дагы бүт жаныбардын бардык түрлөрү ушул жерден адамдарга кошулуп суу ичишет экен. Мына ушу суудан ичебиз. Канча жылдан бери мына. Челектин тагын көрдүңүздөр мына. Жуунганга да болбойт деп санэпидем станциядан чечим чыгарышкан экен, бирок азыркы күндө тилекке каршы ичип атышат. Муну кайнатып, тунутуп, бир 2 суткадан кийин чечтен. Жайында болсо балдар келип самдан чөмүлөт. Биздин источник чыкпай кыйнады да. Жерден чыккан суулар бүт шор чыккан. Илгери очок болгон типтин деп. Онеге баня саган, ошо баняны жаптырып койгон иштетпей. Болбойт, мүмкүн эмес жуунганга деп. Ичкенге боло берет, ичип атабыз. Биздин ошон үчүн депутаттар дагы чыкпагандыктан президентке ак үйгө үнүбүз жетпейт. Бул маселени сиз ушу Керметөөгө бир басып барып көрдүңүзбү ушу аким болуп келгенден бери? Так, мындай. Мен бул маселе менен кабардармын. 1 миллион сом бериңиз. Бер, мен сени соттошо менен көрсөтөм деди. Мына живой турат. Жалганбы? Мен ондой сөздөрдү сүйлөгөн жокмун. Мен мына эми ушул сөзгө мына инемди мени соттор көрсөттү. Бул акам менен. Алиев Эмил өзү 2020 жылы 5 февралга бүтүрүп бериш керек болчу. Бул пандемиянын шылтыгы болот. Пандемия 2020 жылы мартта болуп атат. Буга чейин эле бул Эмил ушундай машинствосын баштаганбы же кандай билбейм. Булардын жасаган лифтинин станоктору мынакей. Ал эми мен алып келген лифтин станоктору мынакей деп көрсөтүп берди, кыскасыча. Сиздики канакей. Жогорку кеңештин депутаттарынын баардыгынан алдамчылардын крышевать этип ошол аркылуу тирилик кылып калганга деген ойго келип калдым мен. Бул иштебегенден кийин эмне кереги бар муну элге? Булар баягы колдоо жасалган эмес, заводдон келген бунун баарычы. Бул деген халтура, бул эгерде ар кайсы деталдардын баардыгы тең чогулуп, сборка болуп, бир деген иштеп калыш, бул халтура деп атасыз. Бул мен жеке ойум бул өтө чоң кесипкөйлүк да. Эгерде керек болсо, ушул Вайти деген компаниянын керек боло турган болсо, Эмилбек Абиев мырза айтып атат, алып келип коюп да берем. Мүмкүнчүлүгүнөн бар жолдордон ачык. Мамлекетке бир сом пайдасы жок. Бул деген бул көрктөндүрүүдө турган жердин кыртышы бузулгандыгына
Өтө мен өкүнөм. Мен генерал, мен директормен деп атат. Бул жерде эч кандай директордун кереги жок, ишкана жок. Сулайманова Айпери, ошо Адырбектин кызы айттыки, силер захват кылып алгансыңар, силерге эчтеке жок деди. Эси булар болуп чыгып калып, буларга дагы төлөп калдым, наркыларга дагы төлөп калдым. Документ жасаганда документке дагы төлөп калдым. Алар рейдерство катары эле ал жерде отурукташып, үй салып жашашып атат. Нышанбай Каримат деген, жана азыр могу жерде Пажулдаева Салтанат дегендердин булардын документтери жок. Жерине карайбыз. Ошо бул тиешелүү, бул ишке тиешелүү адамдардын баарын ошолордун чакыртып туруп, кадастрлоо, кимиси болбосун баарын Бул жерде госпондук алты сатуу экен. А мына сот эртең 4-сот болот. Эчтеке айтпайт. Миң этеле каякта чотонуп да айтат, же чотонуун билбейбиз. Бул биздики деп аткан жер азыр сиздики мыйзамдуу? Мыйзамды Кызыл китептен алгам. Самиев Бактыбек деген бул жер меники деп чыга келди дейт. Ага Нурбек Чотонов деген мырза сатыптыр. А Нурбек Чотонов деген мырзага айыл өкмөт сатыптыр. Ооба. Сиз бул боюнча кабарыңыз барбы? Боюнча кабарыбыз бар. Сотторго бардым, следовательдерге, прокуратурага бардым, областной сотторго бардым. Булардан результат чыкпай атат. Мен сизге кайрылып атам. Мен мына ЛТР программасына кайрылдым. Мен уже вынужден болдум. Неге дегенде сот мен прокуратуранын ортосунда жүрө бериптир 3 жылдын ичинде эчтеке билбестен. Сизге кайрылышымды мен билбеппин. Эл көрсүн, президент көрсүн, мен кайрылышты билбептирмин. Ал эми июль айларында болсо, июль айларында биз эң алыскы Оргазган деген бул Өзгөн районуна караштуу жерге барганбыз. Ал жерге техника эмес, аттар да караң зорго барышат экен. Ушундай аябай четте калган чөлкөмдү бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик тарабынан эле канчалык аракеттер болгону менен, бирок мамлекет тарабынан ошол жолдор оңдолбой, мектептери салынбай, кыскасы ушундай туңуйка келип калгандыгын биз ошол айылдын арыз арманын ошол айылдын жашоочулары менен бирге бергенбиз. Ал эми июль айларында буга окшогон дагы бир топ темаларды бергенбиз. Өзгөн району, Кара Суу району элдин социалдык маселелери дегеле арыз армандары бүтпөгөн адамдардын социалдык маселелерин, көйгөйлөрүн улам жумалап берип турган жайыбыз бар. Ал эми август айларында болсо биз Ноокат чөлкөмдөрүнө көбүрөөк барыппыз. Андан кийин Чүйгө кетем деп үйсүз калдым деп Кара Суу региондоруна барган экенбиз. Какталган Кара Суу деп Кара Суу базарына дагы баш баккан экенбиз. Мына ошого окшогон талуулуу маселелер. Анан ошол менен бирге эле дагы эле баягы биз биринчи баштаган Эмеком компаниясынан жабыр тарткан жарандардын арыз арманын дагы берген экенбиз. Мына ошого окшогон маселелерди болушунча акылдын жетишинче, күчтүн, мүмкүнчүлүктүн болушунча берип, элдин арыз муңуна жергиликтүү бийликтен, тиешелүү мамлекеттик органдардан жоопту алып берген жайыбыз бар. Азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй эле мына ушул мыйзамсыз курулуштар, же болбосо шалаакылык кетирген курулуштардын атырабында аябай катуу мамлекет тарабынан чаралар көрүлүп, элдин көйгөйү бир аз болсо чечилип, иретими чечилип барат деген ойдобуз. Андан кийин сентябрь айына келип такала турган болсок, сентябрь айы дагы аябай оор проблемаларга бай айлардын бири болду. Бул Европага кеткендер боюнча берген экенбиз. Европага кеткендер ошол эле мезгилде Европага барам деп белгисиз бир компанияларга акчасын берип, ал компаниялардын кийин атын дагы жытын да таппай калып, ортодо Европа эмес, үйүнөн чыга албай акчасыз калган жарандардын арманын берген экенбиз. Бул боюнча Шириге программасы Акипресс маалымат агенттигине чейин барып арыз армандарын айткан, элдердин маселесин коомчулукка эфир аркылуу чагылдырып берген жайыбыз бар. Октябрь айларында болсо 2023-жылы бриллиант жоголду, токошту токтом мына жеримкана, торт кескендей бузулган үй деген сыяктуу элдин социалдык маселелерин дагы чагылдырып берген экенбиз. Эми бул ар бир тема боюнча биз чечмелеп сиздерге түшүндүрүп айта берсек убакыт жетпейт. Андан көрө мен азыркы айткан темалар боюнча сиздерге кыскача видео материалдарды алдыңыздарга жайып берейин. Ошондон түшүнүктүү болсун сиздерге дагы, анан коомчулукка дагы. Мына ушул видео материалдардан Швейга программасынын кайсы жактарга барып келди, кимдер менен сүйлөштү, кандай маселелер чечилди, же болбосо козутулду, же коомчулукка ушул эфир аркылуу чагылдырылган ушул төмөндөгү видео материалдардан байкап баамдап алсаңыздар болот. Кандай аракеттердин негизинде мына азыр Салима Шарипова деген эжебиз үйсүз калуу коркунучта турат деген маалыматтын арасында биз алдыдагы 30 мүнөттүн ичинде айтып бергенге аракет кылабыз. Албетте бул теманы мен арызды окугандан кийин бир эле көрсөтүү менен же бир эле айтуу менен иш аягына чыкпайт экенин көрүп турам. Чат эле бөлүп кетсин мейли. Эми сиз аны биринчи көрүп аткан жоксуз. Жанагы сиздин
Жанагы буюмуңуз, кымбат буюмуңуз. Ал бриллиант 98 жоқ. Ой, эч нерсени мойнуна албай атат. Ошо майда чүйдө компьютерлерди дагы мойнуна албай атат. Биз бул жерде жашайбыз, бала чакабыз башы жашайт. Мына картайган 82-ге 90-га чыккан ата-энелерибиз жашайт. Бүт баарыбыздын ата-энелерибиз бар бул жердечи, бала чакабыз бар. Бул жана Ош фармка акча акционер коомуна аптеканын ордун, мурунку ооткананын ордун сатылыш боюнча прокуратура тарабынан ошол жерде тургундардын арызы негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүдө действительно Ош фармка акционер ачык типтеги акционер коомуна жер тилкеси мыйзамсыз берилип кеткен анықталган. Бардыгына ошо Ибрахимжан дедиңиздерби, айлык көтүңүздөрдүн башы ошол мезгилдеги фамилиясы ким эле? Гапиров. Нариман айлык башчысы болуп иштеген экен, монтип жарандарга токтомдорду берген. 4 сотук болобу, 5 сотук болобу, сөзсүз силер чек аласыңар деп ишендирген. Бул жарандар болсо барып архитектурага жана башка мамлекеттик органдарга акчаларын төлөгөн, 10 миңдин тегерегине чейин акча төгүлөт. Бирок ушул күнгө чейин токтомдорун колуна алып жерин издеп жүрөт, жер таппай жүрүшөт. Кайда барсаң атаңа бар, энеңе бар, мыйзамдуу чыгарган соттун чечимин, областтык соттун чечимин, жогорку сот жокко чыгарып атпайбы? Мыйзамдуу чечимди жокко чыгарып атат. Сиз жаңы үй курганда, анан дагы бир адам келип туруп, мен дагы бул жерге жерге укугум бар, кызыл китебим бар деп сиз алган үйдү мындай торт кескендей эле кесип туруп, бул жака үй салды. 10 жылдан кийин. Гос актыны берип турган. Анан аркасынан жасап атпайбы? Ошон үчүн биринчи кен план жасап, бул жакты бүт бардыгын документтерин биягынан баштап барып туруп, эң акырында гос регистрине барып кызыл китеп алып коюш керек болчу. Ошол кемчиликтер мыналы келип чыгып атат ушул. Ой, урбагыла мен. Мен мынандай болгонмун. Урушпа. Андан кийин ошол октябрь айынан кийин ноябрь айы башталды. Ноябрь айында ак чалуу жай азаптуу деп Өзгөн базарына баргандагы жайыбыз бар. Андан кийин Ботодой боздогон эне деп ушул Машрапова деген энебиздин жок жерден үйүнөн айрылып калгандыгы тууралуу дагы маселени коомчулукка берген жайыбыз бар. Андан кийин жасалма кызыл китептер деп бул атагы чыккан Кара Суу районуна караштуу Ош облусундагы Нариман деген айыл өкмөттөгү жасалма китептер. Ошол бир мезгилдерде иштеп кеткен айыл өкмөттөрдүн шалакылыктары тууралуу маалыматтарды тараткан жайыбыз бар. Андан кийин кайра келип туруп декабрь айына келебиз. Декабрь айында дагы аябай көйгөйгө көп болгон Швегеге аябай көп арыздар келип түштү. Мисалы ала турган болсок, өлгөн кызым түшүмө кирет дейт. Бул 3-4 ай мурда тартылган. Кызымдан дарыгерлердин шалакылыгынан улам айрылып калдым деген энебиздин, эжебиздин арыз арман тууралуу материал кеткен. Андан кийин өлүмдөн пайда издегендерде 90 жаштагы кемпири 80ден ашкан ушу кары картаңдардын өлүмүн күткөн тараптардын ортосундагы пикир келишпестер тууралуу материалды бергенбиз. Анда карыганда үйсүз калган аксакал менен энебиздин көйгөйүн сиздерге чагылдырып бергенбиз. Андан кийин албетте Жалал Абадка барып, ушул жатаканада жашаган Билим берүү министрлигине караштуу мурда карап турган номер 1 кесиптик лицейинин жатаканасында жашаган энелердин арманын бергенбиз. Энелердин бизге берген маалыматтарында Жалал Абад шаарынын мэри 1 мартка чейин чыгып кетишиңер керек. Бул жер башка мекемеге өтүп кеткендигине байланыштуу ал мекемелер тарабынан бул жер реконструкцияланат, же болбосо башка жай салынат деген дагы маалыматты, арызды кабыл алып туруп, андан кийин биз барып жеринен иликтөө жүргүзүп, ошол эле Жалал Абад шаарынын мэри менен сүйлөшүп келгенбиз. Мэрдин бизге берген ишеничтүү сөзүнө, убадасына караганда 1 мартта энелер ушул буга чейинки жашап келген жатаканасынан чыкпай турган болушту. Бул мэрдин, бул Жалал Абад шаарынын мэринин бизге берген убадасы. Андан кийин Швеге быйылкы акыркы темасын Ыштуу Ош деп атады, же болбосо Ыштуу Кыш деп атады. Бул баарыбызга эле азыркы күндө эң актуалдуу темалардын бири болуп эсептелинген ыш маселеси, смог маселеси орусча айтканда. Мына ушунун
чечүүнүн жолдорун Швейга программасында көзү жетик, акылы тетик, атайын профессионалдуу адистер өздөрүнүн көз караштары менен бирге сунуштарын берди. Ош шаарынан абдан мындай булганганы көрүнүп турат. Эми ушул учурда, ушул секундтарда. Азыр ушул убактагысы. Эми мен дайым айтып келем, ол Ошто Бишкектен начар болсо начар, жакшы эмес. Аба бизге өзүбүзгө билинбеген менен. Ал үчүн архитектура, кайсыл жерге канча кабат там куруш керек? Ушул маселенин баарын архитектура жанагы парк боюнча специалисттер бар да. Ошолор ушул маселени азыртан чечиш керек. Тилекке каршы мурдагы жылы кандай смог болсо, мына быйыл да ошондой болуп атат да. Бул көмүрдү, эми бул көмүр зыян негизи элечи. Бул бар. Ош шаарындагы атмосферанын булгануусуна дагы бир нерсе, бул ошол мынабу Деву жактагы полигон, мусорный полигон дагы чоң таасирин тийгизет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Швейга программасын ушул жерден токтотуп жерден жыйынтыктайбыз. Эч качан ушул жарандардын ушул жылдан жылга ушул мамлекетибизде арыз буну азая берсин деген үмүт кылабыз. Ишиңиздерге ийгилик, сиздерге дагы, сизге дагы сабыр тилейбиз. Жакынкы 2023-жылы жерлик болуп калсаңыз, анан ошол үйлөрүңүздө жашынап болуп жашаганга биз дагы ниет кылабыз. Жакшырыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жогоруда Швейга программасы бир жыл ичинде кандай темаларды тартты, элдин кандай социалдык маселелерине барып баш бакты, кимдерге барды, кимдерден жоопторду алды, адилеттүүлүк, акыйкаттуулукту ачык жар сала алдыбы, элге, коомго бир аз пайдасы тийдиби деген өңүттөгү материалдардын топтомуна баам салдыңыздар. Биздин акылдын жетишинче, мүмкүнчүлүктүн болушунча биз 2023-жылы Швейга программасынын чакан тобу болгон күчүбүздү жумшап, мына ушундай жетишкендиктерге же болбосо мына ушундай маселелерди чагылдырууга аракет кылдык. Ал эми босогодо жаңы жыл, 2 күндөн кийин республиканын бардык аймактарында жаңы жыл майрамын белгилейбиз. Учурдан пайдаланып, жаңы жылыңыздар менен демекчимин. 2024-жылы Кудай буйруса, жаман окуялар, мына ушундай азаптуу маселелер, көйгөйлөр аз болсун деген тилекте программаны жыйынтыктайбыз. 2024-жылдан жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.